Эфирде Марс группасы, микрофонда Мыхтыйг Арстанбек, пультта режиссерлар Шаршабек Шейшанов жана Темур Шаршаналиевтер. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздер менен эки жолу саламдашканыма кечирим сурайм. Анткени буга чейинки сиздер көргөн автор сүрө программасы биздин тасмада түшүрүлгөн болчу. Ал эми азыр түз эфир биздин телефондорду эстеп калган аракет жасаңыздар. 25 79 08 25 57 74. Бүгүнкү программалар жөнүндө биздин рубрикалар жөнүндө кыскача анонс. Бүгүн адаттагыдай эле АСК 600 рубрикасында Эркинай Эшенкулова эртең өз ишин баштачу Ысык көлдө Кадыртын 96 фестивалынын демөөрчүсү Кадыр Кунуйулу менен эртеңки боло турган тандабалы туру жөнүндө маек өткөрмөкчү. Ал эми биздин президент рубрикабызда өзү кичинекей болсо да, бирок таланты зор, шамдагай, ырчы дегеле көңүлдү көтөрчү кыздарыбыздын бири Асель Турдалиева менен сиздер аркылуу байланыш болмокчу. Биздин телефондор менен бизге чыккан аракет жасаңыздар. Анан бүгүнкү биздин программаны Орозбек Кутманалиев өзүнүн жылдыз сапары менен аяктамакчы. Демек бир канча секундадан кийин түз эфирде президент рубрикасы. Оба, түз эфир биздин телефондор дагы бир жолу кайталап коеюн. 25 79 08 25 57 74. Мен бүгүнкү конок жөнүндө маалымат берерден мурда өткөнкү биздин президент рубрикабызда Эркин Мукашев болуп убада берди эле. Ким жакшы суроого ээ болгон болсо, Турциядан келе жаткан футболка деп. Мына футболка, ал эми футболканын ээси Бишкектеги Дастан университетинин студенткасы Гулина Шахидин кызы деген инсан экен. Бизге бүгүн күндүзү Гулина телефон аркылуу чыгып, түз эфирге келе албасын билдирди. Албетте аянычтуу, бирок Гулина эмки жуманын ичинде бул футболканы алып кетүүгө мүмкүнчүлүк тапсаң, албетте биз дагы, Эркин дагы ыраазы болмок. Ал эми бүгүнкү биздин конок Асель Турдалиева. Саламатсыңбы, Асель? Саламатчы. Аселдин бүгүнкү президенти бул толук метраждуу аудио кассетасы өзүнүн автографы менен жана ошондой эле Аселдин жакында боло турган, таарап айтканда 1997 жылы боло турган концертине алгачкы чакыруу билети. Мунун бардыгы айтып коеюн, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден келген, телефон аркылуу келген суроолордун эң жакшынакайына. Ал эми мен Аселден сурап өтөйүн. Асел, бул концерт качан болот? Кудай буюрса, 1 марттан 10 мартка чейин 1997 жылы сольный концертим өтмөкчү болду. Ага даярдык көрүп жатабыз. Эми кудай буюрса ошо концертке келип, ошо пригласительный менен кирсе көрүп кетет биздин. Демек, муну утчу адам Аселдин мартта боло турган концертини алгачкы көрөрманы. Эң биринчи көрөрман да. Рахмат, мен да аябай кубанычта болом, эгерде албетте бүгүнкү биздин программада ошону кимдир бирөө утса. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эң сонун суроо бергени шашкан аракет жасаңыздар. Аселге биздин телефон аркылуу суроолор түшкөнчө мен өзүм алгачкы туруум. Асель Турдалиева буга чейин канча жолу сольный концертин берди? Бир жолу. Кайсыл убакытта эле? Ушу 96 жылы январь айында 5 күн филармонияда концертим болгон. Азия стиль битом. Келе турган концерт менен өткөн концерттин айырмасы эмнеде болмокчу? Эми быйыл ушу жаңы альбом чыгып жатат. Мунун ичинде баягыда мен кыргызча гана ырлар тырдагам. Бул концерттин ичинде орусча ырлар болмокчу, түркчө ырлар, жана ошо жаңы бийлер, ырларым, подтанцовкалар жаңы эми бардыгы жаңы өтмөкчү. Кудай буюрса, бул жерде чакырылган артисттер жок болот. Именно өзүмдүн жалгыз ошо. Кудайга шүгүр, бизде да өзүнүн концерттик программасын бере турган артисттер пайда болуп атканы мени аябай сүйүндүрөт. Дагы мени сүйүндүрүп аткан нерсе, бүгүн Аселди байкадыңарбы, бир да орусча сөз аралаштырбай сүйлөп жатат. Мен буга аябай ыраазымын. Демек, кыргызча суроо бере берсеңиз болот. Ал эми бизден телефондор түшкөнгө чейин мен Асель Турдалиевадан бир музыкалык салам жолдоюн. Клип.
Муртаба, биздин телефондор түз эфирде 25 79 08, 25 57 74. Аселдин клипи кетип аткан учурда бизге бир канча суроолор келип түштү. Асел даяр болсо суроолорду бере баштайын. Биринчи суроо. Элмира деген кыздан келиптир. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен эми бүлөм жөнүндө айтканда, жолдошум экөөбүз жашайбыз. Бала чакабыз пока жок, Кудай буйрса болот. Ошо. Да, кошумчалап кетчү эме телефондо азыр Аселдин жолдошу отурат. Урматтуу кыздар, Асел биякта алаксып атканда жолдошу менен таанышып алсаңыздар болот. Сабыр телефондо. Келерки суроо. Асел өзүңдү кандай уровендеги ырчымын деп эсептейсиң дейт. Суроонун ээси жазылбаптыр. Менимче өзүңдү кандай деңгээлдеги ырчымын деп эсептейсиң деп сурагысы келсе керек да. Бул эмеге кандай деп айтсам? Аны элдер айтыш керек. Профессионалдык жактан. Өзүңдү айта аласыңбы, мен профессионалдуу ырчымын деп? Айта алам. Келерки суроо. Асел сахнада жүргөндө сүрдөйсүңбү дейт. Албетте. Албетте сүрөт. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мага берилген суроолорду атыңар жазылып атыр, атыңарды сөз айта кетсеңиздер. Асел өзүңдү жылдызмын деп эсептейсиңби? Жок. Эмнеге? Жылдызмын деп эсептегенге мен абдан кичинекей баламын азырынча. Билбейм. Жылдызмын деп кандай адам эсептеш мүмкүн эди? Жана уровень жөнүндө айтып кетпедиңерби? Уровень ушундай, мындай адамдар өзлөрүн жылдызмын деп эсептеш мүмкүн. Сырттан бизде айтып коет, с улицы келген адамдар өзлөрүн жылдызмын деп эсептейт. Асел бузулуп баратасың, орусча аралаштырба. Рахат деген кыз бериптир. Эң биринчи жолу сахнага чыкканда чыгышыңызга эмне себеп болду дейт. Рахат деген кыздын. 5 класста чоң сахнага чыккам, телевидениеге дагы тартылгам. Ал Нарын шаарында Жумамедин Шыралиев биздин ошо композиторубуздун 60 жылдык юбилейинде филармонияга келип биринчи жолу ошо. Суроо, эң биринчи сахнага чыкканың эмне себеп болду? Ал бала кездеги деп коелу. Профессионалдык сахнага чыгышыңа эмне себеп болду? Эмне илхам болду? Билбейм, мен буга мындай айта албайм. Мен окууну бүтүп келгенден эле театрдан ушундай жөн эле бай өзүмдүн бул кичинекей кезимден беркенмин. Келерки суроо. Өзүңдүн ырларыңыз менен чет өлкөгө чыкканды каалар белеңиз дейт. Албетте каалайм. Мисалы кайсы өлкөлөргө? Кайсы өлкөгө десем, Европага чыккым келет. Восток кайсы болбосун жогорку деңгээлдеги. Макул, азыркы этапта акыркы суроолордун бири, эгер режиссер убакыт берсе, Азамат деген жигит бериптир. Асел, новый альбом когда выйдет? Кудай буйрса, ушу декабрь айында чыгат. Рахмат, урматтуу телегөрүүчүлөр, силерге да чоң рахмат. Биздин телефон 25 79 08, 25 57 74. Ал эми азыр Аселге келген суроолорду мен тосуп алганы даярмын. Ынтымак. Ооба, бул биздин фестивалдын биризи. Ал эми биздин фестиваль өткөргөн маалым жана сүймөнчүк кадыртын наамын алып жүрөт. 5 ноябрдан 10 ноябрга чейин Кожоев атындагы спорт сарайында Ысык көлдө Кадыртын 97 эстрада фестивалына тандап алуу кечелери болуп өтмөкчү. 5 ноябрда ырлардын сапатына, маанисине, музыкасына ылайыктандоо. 6 ноябрда конкурсанттардын артисттигине баа берүү. 7 ноябрда катышуучулардын костюмдарына баа берүү менен тандап алуу. 8 ноябрда көрүүчүлөрдүн симпатиясы үчүн тайлашуу. 9 жана 10 ноябрь күндөрү Ысык көлдө Кадыртын 97 фестивалына катышуу укуктарын ыйгаруу жана чоң программадагы гала концерт өтмөкчү. Ошондой эле Ысык көлдө фестивалга катышуу үчүн таймашып жаткан жаш таланттарды 6 күн бою сахнага өз баласындай жетелеп чыкчу кыргыз эстрада чеберлери Ибрагим Жунусов, Асел Турдалиева, Алина Жетигенова, Дорон Нуриев, Расул Мамашкулов, Мерген Турган, Алла Разводовская, Елена Урсаленко, Досун Үстөн, Заман, Айкөл топтору болушмакчы. Конкурс 6 күн бою кыргыз телевидениесинен Марс тобу тарабынан тасмага түшүрүлмөкчү. Конкурска катышууну каалаган жаш таланттар үчүн биздин контакт үчүн телефондор 25 79 22 25 57 66. Катышуу үчүн заявкалар 5 ноябрга чейин кабыл алынат. Жеңишке чыныгып таланттар келсе, Кадыртын жаңы үмүт башат. Президент рубрикасы кайрадан эфирде, урматтуу телегөрүүчүлөр. Менин колумда Аселдин презенти чакыруу билети 8 мартка, анын толук метраждуу аудио кассетасы. Азырынча менин чөнтөгүмдө, бул менин чөнтөгүмөн качан гана Асел ушул суроолордун ичинде эң жакшы деген суроону тандап алганда ийисин карап кетет. Демек, мына ушунча суроо келди. Асел батыраак жооп берген аракет кыл. Биздин карамагыбызда аябай эле убакыт аз. Жанна деген кыз суроо берип жатыр. Ырдаганыңызда бактылуу деп сезесизби өзүңүздү? Албетте сезем. Келерки суроо. Эгерде жаштар чыга турган болсо сахнага,
Көмөктөшөр белеңиз дейт. Айпери, Нурпери, Жиде деген кыздар. Албетте. Башы кеп жатат. Чолпон деген кыз. Бакыт деп эмнени түшүнөсүз? Бакыт деп мен ушу ырдап, ошо өзүмдүн максатыма жеткенимде, сүйгөнүмө жеткенде, жана ошо ата-энем баары тегерегимде, досторум баарына ушундай сиздерди, коллегаларым баары. Бунун баары бакыт. Ушул жерде отурганым да бакыт. Мен үчүн да бакыт. Асел, сиздин бул турмушта эң бактылуу күндөрүңүз кайсы күндөр дейт? Арзыкан деген кыз. Кайсы бирин айтылам азыр бактылуу күндөрүм. Мен институтка өткөнүмдө бактылуу болгом, музыкалный училищеге өткөндө бактылуу болгом, сахнага биринчи жолу чыкканда бактылуу болгом, жана турмушка чыкканда бир бактылуу болгом. Мага режиссер азыр эскертүү жасап атат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мындан бир канча мүнөт кеткен акыркы клип жөнүндө маалымат берип кетейин. Сөз Алыкул Осмоновдуку Боз бала, Асел экөөбүз ойлоп чыккан экспромт конкурс. Ал эми обонун кимдики? Бул суроого жооп бериш үчүн силерде туп-туура 1 жума убакыт бар. 1 жума убакыттын ичинде ушул суроого обонун кимдики деген суроого жооп берсеңиздер, дагы бир чакыруу билетин мен Аселден сурап алып берем. Туура айтамбы? Туура. Келерки суроо. Сиздин бул турмушта кечирим сурайм. Асел, эмне себептен Бек менен сахнага чыкпай калдыңыз? Чыгып эле Калмат жүрөм, деген. чыгам, дагы чыгып иштейм. Демек, калым катнаш нормалдуу. Жок, андай жок. Элдер эле ошентип айтып атышат. Марс тобуна чоң ийгилик каалайм. Сиздер мага абдан жагасыздар. Асел деген кызды бериптир. Рахмат, Асел. Айнура, кичине кезиңиздеги арзууңуз эмне эле? Ырчы болуу, артистка болуу, азыркы кандай труппада турсам, ушундай болуу. Рахмат. Коллегалар телефондо отургандар, эгер суроолор түшкөн болсо бере бериңиздер. Келерки суроо. Рита деген кыз. Аселдин Бек менен иштебей калганына эмне себеп? Бектин аялы менен классташ экени чынбы? Бек менен иштешип жүрөм, өзүмдүн да тобум бар, ошо да себеп бар болуш керек. Аялы менин классташым, ал чын. Ошо дагы эмне бар? Келерки суроо. Айнура, жолдошуңузду ырга тартасызбы дейт. Жолдошуңуз ырдайбы дейт. Жок, жолдошум бийлейт. Айтып кетчү нерсе, азыркы сиздер көргөн клиптеги оң жактагы жигит анан сол жакка өтүп атты. Мына ошол билип аткан узун буттуу жигиттердин бири Аселдин жолдошу. Көлгө чыкканда сыймыктанасыз. Көпкө чыкканда сыймыктанасызбы? Келин болгонуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ойлойм көпкө чыккан деген жашыңды айтып атат го. Сыймыктанам көлгө чыкканда. Көлгө Өзүңдү кандай келинмин деп элестетесиң дейли? Келин деп өзүңдү элестете аласыңбы? элестете алам. Жолук Имандуу эле келинмин. Жолук салып эртең менен эшик шыпырып. Жолукта салынам. Эми эшикте эле шыпырып жүрөм, бирок баягы узбечкаларда эмес, эртең менен эрте 5те эмес, эми 11-12лерде. 11-12 чейин уйку. Уйку. Ал Эмнеге? биздин өзүбүздүн бул профессиональная болезнь деп коет да. Бул оору. Айтам да, эмнеге көпчүлүк эстрада артисттери кээде телевизордо көрбөйт экен кечинде. Ошо да. Түшүнүктүү. Келерки суроо. Асел өзүңдү сулуу деп эсептейсиңби дейт. Асел деген кыз Бишкектен. Бул суроо экинчи жолу келип жатат. Баягыда да бир жолу келди эле. Мен өзүмдү сулуу деп азыр мен айта албайм. Элдер, сиз айтыңыз, сизге берейин. Мен сулуумунбу, мыкты байке? Коркпой эле айта берейин, Асел сулуусуң. Албетте аял киши болгондон кийин сулуу болот. Сен Бишкек шаарынан. Айнура эже дейт. Атаан жок. Сен атаандаштар калбанбы, же сен атырга кексиңби? Кеп мен атаандаш. Демек сен атырга. Келерки суроо. Асел, Маданият министрлигине отуруп калсаң, ишти эмнеден баштайт элең? Мына. Менин актриса болуш болчу эми, если министр болуп калсам, мен эмнеден баштамак элем? Дароо орус тилден баштадым. Жок, эмнеден баштамак элем? Да ичкиликти токтотмокмун артисттердин ичинен. Биринчиден. Экинчиден, ушу таланттуу артисттерди ушу жеке эле Кыргызстандын ичинде эмес, Азияда болсо эмес, ушу жогорку деңгээлдеги конкурстарга болобу, мындай фестивалдарга болобу, жакшы жаш таланттарды ошол жака алып барат элем. Жана залдардын светтерин оңдойт элем. Рахмат. Мен өтүнөн суроолор келген болсо узатып койсоңуздар, мен Аселге өзүм ичимен чыгарган суроолорду берип турайын. Алып келе берсеңиздер. Асел, айтчы, канча балалуу болсом деп ойлойсуң? Деги эле артисттер үчүн балалуу болуш оңойбу? Оңой эмес. Чынын эле айтып коеюн, бул көп проблемаларга дагы эме кылат. Бирок мен көп балалуу болгум келет. Мисалы 10, 15, 20. 10 болсо деле мейли, мать героина болгум келет. Рахмат. Келет суроо. Айпери деген кыз бериптир. Кайната, кайненеңиз барбы? Алардын көз карашы кандай сиздин артист болуп жүргөнүңүзгө? Менин кайненем бар. Кайненем эч нерсе деп айтпайт.
аман бол, ушу сахнаң менен жүрө бер деп. Кээ кезде телевизорда да тааныбай Рахмат, калат акыркы мени. биширо батыраак жооп берген аракет кылалы. Самый смешной случай в вашей жизни, Айганыш? Менде ушундай көп смешной случайлар болот. Мен өзүм по характеру застенчивая, кээ кезде ушундай чалынып, чулунуп, мындай боло берет көп эле. Биринчи, сабырга эмне төрөп бергиңиз келет? Уулбу же кызбы? Эркек. Эркек, мына. Келерки суроо, акыркы суроо. Кетиресиңер. Суроо бүттүр, демек, ушул суроолордун ичинде эң сага жаккан суроо. Ушу министр болуш окшойт. Министр болсоңуз, кандай эле? Иште эмнеден баштайт? Иште эмнеден баштайт эле? Чын айтсам, мага да ушул суроо жакты. Рахат деген кыз бериптир. Демек, урматтуу Рахат, мен чөнтөгүмдө турган чакыруу билети жана Аселдин аудиокассетасы сени бир жума күтөт болгону. Эмки түз эфирге келсең, мына ушу креслодан өз колу менен бергенди мен да чоң мүмкүнчүлүгүм бар. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Асел Турдалиева болду. Биз менен байланышка чыкканыңыздар үчүн чоң рахмат. Аселге дагы чоң рахмат. Ар дайым биздин эшик ачык. Ал эми азыр болсо Орозбек Кутманали сиздер менен Жылдыз сапарын улантмакчы. Мен болсо бир жумага сиздер менен коштошуп, саламатта болуңуздар дейин дагы. Ылайым асман ачык, жер тынч, иши кылып жадырап, жана биз бүгүн кандай маанайда турган болсок, күнү түнү деп мына ушундай маанайда жашаганыңыздарды мен каалар элем. Бир гана мен эмес, Марс тобу. Демек, Марс тобу сиздер менен коштошпойт болгону саламатта болуңуздар деген гана сөздү айтат. Саламатта болуңуздар.